Биздин коомдо күнүмдүк жашоодо кыйынчылыктарга туш болуп, аз камсыздалган үй бүлөлөрдү колдоо өзгөчө маанилүү. Алар үчүн мамлекет жана коом тарабынан жалпы эле көңүл буруу жана кам көрүү зарыл. Бүгүн Бишкек шаары боюнча муктаж үй бүлөлөрү үчүн азык-түлүк себеттерин таратуу башталды. Бүгүнкү жардам Падыша Салман фонду тарабынан көрсөтүлдү. Алар бизге каржылык маселелерин чечип беришти. Биз Эмгек министрлигинен атайын список алдык. Ошол 8100 үй бүлөнүн списогун алып, ошол үй бүлөлөргө буюрса жардам берип атабыз. Биздин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жардам менен болду. Бул жерде мына мисалы үчүн уюштуруу иштерин, ошол ар бир соц кызматкерлердин баардыгына ушул биздин өкмөт тарабынан неме айтылып, буйруктар айтылып, ошонун негизинде ишке ашып атат. Иш-чараны Ыйман фонду Салман гуманитардык жардам фонду менен биргеликте уюштурду. Демилгенин алкагында республика боюнча жалпы 8000 азык-түлүк себети, Жана Чүй облусу боюнча 340 себет 1 октябрдан 10 октябрга чейин таратылат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүзгө биздин 16 жашка чейинки балдар бар аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүзгө үй бүлө көмөкчүлүк пулу берилип келет. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, пенсиялык камсыздоо укугу жок жарандарыбызга, биздин бала кезинен майыптарыбызга, батыр энелерибиз жана пенсиялык камсыздоо укугу жок бала кезинен 1-2 топтогу майыптарыбызга дагы биз ар айлык социалдык жөлөк пул төлөнүп келет мамлекет тарабынан дагы. Андан тышкары дагы ушундай коомдук фонддор тарабынан дагы ошо азык-түлүк тарабынан бүгүнкү иш-чара болуп өткөндөй дагы ошо жардамдар берилип турат. Белгилей кетсек, ар бир азык-түлүк себетинде жарма, макарон, консерва, өсүмдүк майы, ун жана башка керектүү буюмдар бар. Аталган акциянын максаты муктаж болгон жарандарды колдоо, ошондой эле кайрымдуулуктун маанилүүлүгүнө коомчулуктун көңүлүн буруу. Гүлзада Нажмидинова, Эсенбек Усенов, УТРК, Чүй.